Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге жеринин аянты 8 сотук болгон, баасы болгону 3,5 миллион сомго бааланган ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Бышкан кирпич менен тургузулган, узун турасы 10га 10, 3 бөлмөдөн турат, жери 8 сотук, кызыл китептүү, суу свет дагы бар. Баасы 3 миллион 500 миң сом. Болгону ошол акча туугандар. Болгону ошол акча. Өтө бир жөнөкөй акча туугандар. Анықтан ақчаңыздар болған болса, алып қойыңыздар. 3 миллион 500 деп тұра бербейді, ээси деле түшүрүп берет. Айткандын басында сатпайт, билесиздер. Караңыздар. Сон жерде мына үйлөр бар, өнүккөн, жакшы сон бир айылдардын бири. Караңыздар. Шаарга дагы жакын, эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Достор, мен турган жер Мады тарапта жайгашкан Баш Булак айылы. Барыңыздар билесиздер. Шаар жактан келгенде, мына Башбулактын биринчи светофору, Башбулак сода маркетине ориентир аласыздар. Мына жак болсо Башбулактын айыл өкмөтү. Айыл өкмөтүнүн артындагы эле биринчи көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан, достор. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Азыр границаларын жакшылап түшүндүрүп берейин. Көңүл коюп угуп туруңуздар. Жери 8 сотук. Кызыл китеби бар. Бардыгы сонун. Закон түрүндө сразу өткөрүп берет. Жери 8 сотук болгондо мына көчө тарабы 23 метр болот. Ичкериге 37 метр болот. 4 бурчтук квадратный жер. Мына жакта 3 бөлмөлүү үй, 10га 10 узун турасы. Кирпич, крыша жабылган шифр менен, караңыздар. Отделкасы эле калган, кийин өзүңүздөр каалагандай кылып бүтүрүп кирип жашай бересиздер. Мына машина турган жер көчө туугандар. Мына ылдый тарапка Башбулактын центрине түшүп барасыздар да. Баасын жана айтып өттүм. 3 миллион 500 миң сом туугандар. Болгон ошол акча, мындай жөнөкөй акча. И түшүрүп берет дагы. Азыр жүрүңүздөр. Үйдүн ичин көргөзүп берейин. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, мына свет бар, 5 кошкон эл, үйлөр толтура. Мына уже чөптөр жапжашыл болуп, өтө бир сонун атмосферага айланып аткан учуру. Келип көзүңүздөр менен көрүп кетсеңиздер, бул жер барыңыздарга жагат. Тынч, жери дагы чоң, 8 сотук. Эми жүрүңүздөр үйдүн ичине кирейли. Достор, эшикти ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. Мына киргениңиздерде бул жер коридор болот, каалаган комнатаңыздарга кирип бара бересиздер. Бул жагы санузел. Бул жак болсо детская комната. Ылдый тараптары толтурулган. Черный потолок пока боло элек. Бул жагы болсо спальня кылсаңыздар болот. Эми карап көрөсүздөр. Бул жагы ошо спальня болсо, мына биринчи эшик бул санузел болтат. Мына жагы бир аз кичинекейирээк, бул кухня болот туугандар. Кийин планировкаларын өзүңүздөр каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар. Кирпич менен тургузулган. Так. Съемка кылып атканда чалып калат адамдар. Мына достор, караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Мындай чоң гостиная комнатасы бар экен. Айнектери бар бул жакта. Калсаңыздар, мына ортодон тосуп туруп, бул жагын дагы бир комната кылсаңыздар, ошондо 4 комната болуп калат жалпысынан. Ошол жерден тосса болот. И бул комнатанын өзүнүн жакта айнеги бар. Менимче түшүндүрө алдым. Достор, мындай 3 миллион 500. Азыр бул жерде жердин баасы эле 2,5 миллион болсо керек. Адашпасам 8 сотук болуп атпайбы? Түшүндүңүздөр, жери 8 сотук болгондо көчө тарабы 23 метр, и ичкериге 37 метр. Кызыл китеп бар, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Ээсинин номери экранда жазылуу, вариант обмен жолдорун ээси менен сүйлөшө аласыздар. Так, баасы 3,5 миллион сом, барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар. Мындай, эми билбедим тондар, жөнөкөй акча 3,5 миллион сом. Азыр акчанын деле баракасы кетти, ошол себептен айтып атам. Мурун 100 миң өтө чоң акча болчу, 100 миңге бир машина алат элең. Азыр 100 миңге бир телефон алып атасың. Ушундай заман болуп калды азыр. Көрдүңүздөрбү? Ошол, барыңыздарга ийгилик, лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер.